Biz için gam görüp, bizge de usul kabinet açıp, anın içindeki o buyum tayımlarını ap kelip bergenine abdan çoğun razı. Kanday deysin bu da? Жақсы, абдан жақсы iş болыптыр негизи. Кудайга Назарбаевга да чоң рахмат негизи. Типтин акимине да чоң рахмат, айыл өкмөтүнө чоң рахмат. Санташ айылынын карыялары борбордун ачылышына кубанып жатышат. Дөөткул ата Кең Суу айылынын кадырлуу карыяларынын бири. Ал бул жайга келип, жаштарга үлгү болуп, туура жолго үндөгө дайым даяр. Аксакалдык ак батасын айткан ата мындай борборлордун айыл ардагерлери үчүн ачылгандыгына ыраазычылыгын билдирди. Эми ушул жерге келип, карыялар чогулуп, ар кандай кеп кеңештерди сүйлөшүп, айыл аймактагы маселелерди ортого салып дегендей ушул жерде кеңешип отуруп, өзүбүздүн өкмөтүбүзгө, өзүбүздүн кийинки балдарыбызга кеп кеңешибизди берсек деген максатыбыз бар. Андан ары дагы буюрса ошол аксакалдар ортобузда фондубуз бар эле, фондду дагы өркүндөтүп, келечекте ушул жаманчылыгын аз кылсын, жалаң эле жакшылыкка жумшасак деген тилектерибиз бар карыялардын. Байсак айылындагы Кеменгер борборуна айыл өкмөттүн бир бөлмөсү берилди. Мында эртели кеч айылдын карыялары чогулуп, элеттеги маселелерди талкуулап, кеп кеңештери менен бөлүшүп, баарлашып, убакыт өткөрсө болот. Борбор керектүү эмеректер менен камсыздалды. Биздин аксакалдарыбыз каяка барат? Аксакалдар пенсияга чыккандан кийин үйүндө отурат. Кандай болот? Анан ошолордун баарды келип ушул жерге келип, шашка ойногончо, шахмат ойногончо, же болбосо комузда кол ойнотуп, аксакалдарыбыз бар, комуз ойноп, аккордеон чертип, гитара черткенчи. Бул жерден келип баарлашып, 1-2 саат болсо да кофесин ичип, чайын ичип, анан өздөрүнчө баарлашып, андан кийин айыл өкмөтү мен өтүп калганда бул жерге келип аксакалдарыбыздан бир кеп кеңеш алып туруп, алар менен бир баарлашып, анан алардын дагы ушу убактысын бир текке кетирбестен пайдалуу өткөрсүн деген ниетте жасаганбыз. Атай шарттары түзүлүп, бардык эмеректери жана музыкалык аспаптар менен баардыгын Кудай буйрса бүгүн жабдылды. Кудай буйрса мен ойлойм, ушул биздин айыл аймактын карыялары ушул жерден кезишип, сүйлөшүп, жаштарга үлгү берип, ушул жерден биргеликте иш алып барабыз деген жакшы ой тилектемин. Адатта улгайган адамдар үйлөрүнө гана отуруп, коомдун турмушунан оолак болуп калышат. Мында болсо, алар өз ара элеттеги көйгөйлөрдү талкуулап, карыяларга тиешелүү маселелерди көтөрүп, аларды чечүүнүн жолдору менен бөлүшөт. Аны менен катар бош убактыларын бирге баарлашып өткөрүүгө да мүмкүнчүлүк түзүлдү. Борбордун ачылышына эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри катышты. Биздин аксакалдарыбыздын мынакей жашоо турмушу мындай сапаттуу болсун деп, кызыктуу болсун деп. Ошол негизинде мынакей өзүңөр көргөндө бүгүнкү күндөн баштап биякта болсо мынакей комуз ансамбли болот. Биякта болсо мынакей мурун эле биякта негиз бар экен. Мурунку жаш муундар, азыркы аксакалдарыбыз биякта вокальный инструментальный ансамбльде ойноп жүрүшүптүр. Ошонун баардыгын биз бүгүнкү күндө кайра жандандырып, бүгүндө биздин аксакалдарыбызга мындай жаңы дем берип, булардын жашоосун сапаттуу кылып бергенге биз аракет кылабыз. Ысык-Көл облусу боюнча карыялардын борбору айыл жерлеринде жок эсе. Андыктан мындай жайлардын мааниси да чоң экенин элеттеги кара адамдар кошумчалашат. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык-Көл облусу.